Бизде деле кыргыздар азыр чет мамлекеттерде көп окуп жүрөт. Бирок бир тобу келбейт азырчы. Мисалы Медведевдин центрине караганда тиги Исманкулов инибиздики кымбат турат. Пакистан өткөн жылдары эсиңиздерде, мисалы ошол бул Кыргызстандын медициналык университетин бүтүп баргандарын бир жолу тиги конкурстан өткөрүп койсо, бирөө дагы толук бир биракты толтура алган эмес. Дипломдору жараксыз болуп чыккан. Анан алардын акчасын алып анан Кыргызстандын аброюн кетире берген бул туура эмес деп эсептейт. Анан ошол дипломду алат дагы тиги Россиянын башка шаарларынын көчөлөрүн шыпырып жүрүп окут кылып жүрүшпөйбү? Бул дагы бир чети начар көрүнүштөрдүн бири. Азыр эми ташыргытсаң эле юристтерге тийип калды. Мен деле юристмин бир кесибимчи. Саламатсыздарбы, урматтуу Эркин Тоо мамлекеттик газетасынын YouTube каналынын көрөрмандары. Бүгүн студияда кабыл алып жаткан өзгөчө мейманыбыз Жогорку Кеңештин 3-4 чакырылыштарынын депутаты, кезегинде Жогорку Кеңеш төрагасынын орун басары болуп иштеген Кубанычбек Исабеков студияда. Кубанычбек Сатындиевич, студияга кош келдиңиз. Мына азыр депутаттык ишмердүүлүктөн кийин сиз өзүңүз дагы саясаттан четтебей, ар бир тармактагы жүргүзүлгөн өзгөртүүлөргө баам салып турасыз. Мисалы, билим берүү тармагындагы өзгөчөлүктөр сиздин көз карашыңызда кандай бааланмак? Бул билим берүү тармагы бул келечекти түптө, мисалы өнүккөн Европа мамлекети болобу, Америка мамлекети болобу, дегенде мына саламаттык сактоого көңүл бөлөт. Анан бул фундаменти, стенасы, крышасы болгон билим берүү тармагыначы. Тилекке каршы бизде билим берүү тармагы ушул Советтер Союзу багынан бери четке жылып келе атат. Конечно, экономикалык абалдагы буга таасирин берип атат. Бирок ошол эле маалда мына кейинки убакыттардагы азыркы президент Садыр Жапаровдун чечими менен мугалимдердин айлыгы көтөрүлдү, өзгөчө мектептердики. Азыркы бийик тоолуу алыс жайгашкан айылдарда 40 000 50 000 сомго чейин айлык алынып калды. Бул мугалимдердин мурун түшүнө да кирчү эмес. Бул мектептерди биринчи келечекти түптөөгө болгон жакшы жөрүлгө деп эсептейм. Андан сырткары мына бизде жогорку окуу жайлар аябай көп болуп кеткен. Кичинекей Кыргызстанда 78 жогорку окуу жай бар болчу. Эми байкуш кыргыз эли акыркы кой эчкисин сатса дагы баласын диплом алсын, окусун деп аракет кылып окутчу. Саны бар, сапаты жогу көп болчу бүгүнкү күнгө чейин. Анан ошол дипломду алат дагы тиги Россиянын башка шаарларынын көчөлөрүн шыпырып жүрүп окут кылып жүрүшпөйбү? Бул дагы бир чети начар көрүнүштөрдүн бири. Ошон үчүн азыр тиги санын кыскартып, бир тобун бириктирип, даже мына улуттук университетке юридика академиясы кошулуп атат. Мен муну колдойм, бул саясатты. Бул туура деп эсептейм. Анын үстүнө талапты да коюш керек. Анан азыр эми айыл мугалимдердин эле айлыктары көбөйүп калды дагы. Ошол жогорку окуу жайлардын, даже мамлекеттик жогорку окуу жайлардын мугалимдердин айлыгы бир да тыйын кошулган жок. Ошон үчүн букада өкмөт көңүл бөлүш керек да, бул маселени оңдош керек деп эсептейм. Мына окуу жайлар ирилештирилип, бири-бирине кошулуп атат деп атабыз. Ушул оптимизация маселесинде баягы убагында Союздун учурунда мисалы юридикалык факультетке өтүш өтө кыйын болчу да. Ушул сыяктуу конкурстук талаптар жогорулап кетпейби? Азыр эми студенттердин саны да азайат, карап көрсөңүзчү, бириккенден кийин. Себеби мисалы азыр юридика академиясы бул факультет болуп калат. Анан азыр улуттук университетте 25 000 жакын киши эмгектенип окуйт, чарбачылыктын жалпы жамаатычы. Эми юридикалык академия кошулду, алардын деле өзүнүн имараты, өзүнүн сабак берүүчү материалдык техникалык базалары бар. Бирок конкурс болот бул мугалимдердин арасында. Ким зав кафедра болот, ким декан болот, ким орун басары болот, кимиси проректор болот, кимиси ректор болот. Бул жагы дегиңиз. Анан бул студенттердин санын да азайтыш керек. Азыр карасаңар эле ким көпчүлүгү барып атат. Мурун ИСФАКты да аябай жакшы көрүшчү. Советтер Союзу багында. ИСФАКтан кийин коммунистке өткөндө партияга, партиялык кызмат, комсомол кызматка өткөнгө оңоюраак болчу. Азыр эми ташыргытсаң эле юристтерге тийип калды. Мен деле юристмин бир кесибимчи. Анан тилекке каршы жакшы билим берилбей калган. Юрфак деген бул элитный факультеттердин бири да. Экономфак, юрфак азыркы күндө деле университетте бирден бир мыкты факультеттердин бири болуп эсептелет. Анан бизге мисалы тил билиш керек экен. Чет тилге көп көңүл бөлүш керек. Тил билсең бул байлык. Кошелегу калыңда эмес,
илимдүү, билимдүү, чет тилди билген кишинин ошону байлыгы көп десе болот. Себеби азыр мисалы бир жакка чет мамлекетке барсаңыз, эмне дегенди билбей турсаңыз, да уят болот да. Анан бул оптимизация болуп атканы туура деп эсептейм. Кээ бирлери мугалимдер жумушсуз калат азыр. Ага калып кетпеш керек. Башка окуу жайларына, башка мектептерге барып иштесе болот. Себеби саны да кыскарат. Татыктуусун алып калыш керек, илим поздорун алып калыш керек, тажрыйбасын алып калыш керек. Бул жагынан мен азыркы бийликтин саясатын колдоп кетким келет. Бул юридикалык багыттан алганда, ал эми медицина жаатында да бир топ менчик окуу жайлары бириктирилип, айрымдарын текшерүүгө алганда бир топ жетишпестиктер чыгып калды да ачыкка. Бул багытта баам салып көрдүңүзбү? Азыр туура маселе койдуңуз. Биз юридикалык эле экономик факторуна карабастан, ошол биздин тарых факультети болобу, тил факультети болобу, буга өзгөчө маани биз кыргыз болгондон өз тилибизди, дилибизди, тарыхыбызды билбесек биз кимбиз? Биз улут болгондон муну билишибиз керек. Мисалы саламаттык сактоо мурунку министричи, мен ал кишини колдоп кетер элем. Көп ой пикирлери, кылган иштери туура депчи. Кайсы жагынан? Мисалы, ал киши ошо жогорку окуу жайлардын бир тобун буйрук менен иштен токтотуп койгон. Мисалы, 3 комнат квартираны бирөө ижарага алат дагы ошол жерге университет ачып атат. Эми саламаттык сактоо жагы бул жөнөкөй оюнчук эмес да. Адамдын ден соолугун ким кантип ал айыктырат эгер врач ийне сайганды билбесечи. Анан 3 комнаттын бирөөндө директор отурат да, директору бирөөндө бухгалтериясы, анан бир комнатасында кандай билим берилет? Материал техникалык жагы эчтеке жок. Тажрыйбалуу ал жерде сабак бере турган илим поздор болбосо, анан иши кылып эле акча алып эле анан бир кагазды чампалап туруп берип койгондо болбойт да булчу. Андан кийин мисалы жана Исманкулов мырзаны айтып атат. Бул киши жеке ишкерлик менен алек болот медицина жагынанчы. Мисалы көз доктору болуп эсептелип жүрбөйбү? Ал кишинин услугалары да аябай кымбат. Мисалы Медведевдин центрине караганда тиги Исманкулов инибиздики кымбат турат. Анан ал киши деле ошол тиги мурунку министр айтып атат. Улуттук мамлекеттик университеттин имаратын, борбордук имаратын ижарага коюп туруп, чет мамлекеттен 30 миллион кредит алып туруп жок кылып коюптур дейт. Бул Исманкулов деген ал медик да. А улуттук университеттин имаратын алып туруп ижарага койгондо кандай? Ким кол коюп берди ал жерге? Бул жерде коррупция болуп атпайбы? Бул жагынан мен мисалы министрдин жасаган ишин мурунку министр мен колдоп кетким келет. Бирок ошол эле маалда алып барып сварка менен сваркалатып эшигин же кум төгүп койгону бул эми кичине маданиятка мындай деңгээлге туура эмес болуп калды. Бирок жасаган ишин мен бул жерден колдоп кетким келет. Андан сырткары ошол жеке саламаттык сактоо жагынан тармагына университеттер пайда болгон. Кээ бири татыктуу деп эсептейм. Алардын окуу жайлары, корпустары, материал техникалык тарчактары бар. А кээ бири жөн эле акча кылып иштеп калган да. Мисалы жанагы пакистандык студенттер, индиялык студенттер жүрөт ушул жерде көпчү. Пакистан өткөн жылдары эсиңиздерде, мисалы ошол бул Кыргызстандын медициналык университетин бүтүп баргандарын бир жолу тиги конкурстан өткөрүп койсо, бирөө дагы толук бир биракты толтура алган эмес. Дипломдору жараксыз болуп чыккан. Анан алардын акчасын алып эле анан Кыргызстандын аброюн кетире берген бул туура эмес деп эсептейм. Бул бир жагы ошондой фактылар чыгып калган үчүн ушундай пикирди карманып атабыз. А эгерде жалпы эле Кыргызстанга инвестиция тартып келип, жеке менчиктин формасын өнүктүрүүдө бул буттосуу болуп калбайбы? Жок, мыйзам чегинде жашаш керек негизичи, баары теңчи. Анан иши кылып эле акча чөнтөккө салгандан башка жактарынан деле жасасак болот. Мисалы, инвестиция алып келсе макул, тоо кен тармагына болобу, жол тармагына болобу, байланыш тармагына болобу. Анан акчасын алып туруп эле анан поддельный бир болбогон бир диплом берип коюп же ал татыктуу билим ала албай, анан айыкка барса, өзүнүн мамлекетине барса, анын диплому жарабай турса, ал тиги кишиге да зыян болуп калды да. Чынбы? Келип окуган кишиге делечи. Бизде деле кыргыздар азыр чет мамлекеттерде көп окуп жүрөт. Бирок бир тобу келбейт азырчы. Себеби биздин мамлекетте биз тилекке каршы бүгүнкү күндө татыктуу айлык бере албайбыз, шарт түзүп бере албайбыз. Ошол эле маалда чет мамлекеттен Оксфорд тигулардан окуду, анан бул кыйын деген менен бул ар бир мамлекеттин өзүнүн жайгашкан географиялык, экономикалык, социалдык абалдары бар да. Ал деген укол эмес да, бир дарыны алып келип туруп, ошол жакта бүткөн кишинин
сайып койсо эле мен дагы ошо Оксфорддун деңгээлине келип калдым деп. Советтер Союзу убагында деле Оксфорддун билим менен кемел бербеген жакшы система бар эле, окуу жайлары бар болчу. Биз жакшысын алышыбыз керек, жаманын ташташыбыз керек. Бирок биздин бүгүнкү күндө жаштарды да колдошубуз керек. Алар өсүп, өнүп, ошо чет мамлекеттерден татыктуу билим алып, өзүн өзү багып, мамлекеттин туусун бийик көтөрүп аткан бизде мына жаштар көп. Спорттон канча чыгып атат, искусство, маданиятынан канча чыгып атат. Биз кыргыз эли алакандай эл болгонубуз менен биздин тарыхыбыз, дилибиз, тилибиз, маданиятыбыз боюнча коңшу Кытай калкынан же тиги улуу деп айтабыз, орус калкынан кем эмеспиз. Биз деген өзүнчө туубуз желбиреп турат. Бириккен Улуттар уюмундачы 30 миллион калкы бар кээ бир улуттар андай мүмкүнчүлүгү жок. Биз ошон үчүн ата бабага ыраазы болуш керек, Кудай дешибиз керек. Ошол эле маалда ар бирибиз жаран катары жоопкерчиликти сезип, мына илимдүү, билимдүү болгонго деген шарт түзүп берип, тилекке каршы мен сизге да кайрылгым келет. Бизде мен деле кыргызмын го, мактанып калабыз. Ой, балам тетигинде кыйраттарынан жалаң бешке окуп атат. Кээ бирлери бийликти эле шыбайт. Ошол эле вуздарды жаман билим берип койду дейт. Бирок өзү балдарым кандай окуп атат деп бир көңүл бөлүп койбойт. Дневнигин карап койбойт. Арак ичип кээ бир мас болуп жатат дагы бийликти шыбайт. Бирөөнү сынга алат. Ошон үчүн биз улут болгондон кийин биринчи өзүбүздөн баштасак, үй бүлөбүз курсагы токпу, кийим кечеси бүтүнбү, жакында сентябрга школго барат, окуу куралдары барбы, портфели барбы, анан короңду шыпырып койдуңбу, кышкыга мал чарыбаңды карап кичине жем чөбүн камдап койдуңбу, анан бирөөнү жамандагандан көрө өзүң эмне кылып койдуң ошондой жоопкерчиликти сезиш керек. Негизи жогорку окуу жайлар жөнүндө сөз болуп атканда, балдардын билим деңгээлине бир чети көңүл толсо, бир чети алымсынбаган учурлар болот деп айтып атабыз. Негизгиси азыр бир эле жогорку окуу жайлардын менчик түрүн тандабастан, катардагы эле мектептин дагы менчик түрүн тандаган ата-энелер бар да. Мисалы, сиз балдарыңызды кандай мектептерде окутасыз? Мамлекеттикпи же кандай? Мен 5 баланын атасымын. 4-өө мамлекеттикине эле окушту. Бирөөнү мен бул жашаган жериме жакын деп Звездочка деген бул Токтогул көчөсүндө 5-школ маңдайында менчик мектеп бар да. Анан башка улуттагы директор экен, акчасын төлөп бергенбиз. Мен ата-энелердин чогулушуна активдүү катышып жүргөмүн. Андан кийин бул пандемия башталганы, булар эшигин баарын жаап салган, киргизбейт, бир чогулуш өткөрбөйт, бир информация бербейт. Мугалимдер директорду табыш кыйын болуп калган. Анан бир башка улуттагы бир балдар пайда болуп, ошо мен жана кичинекей көкүрөк күчүгүмдү сабап уруп, китептерин булгап, жаман сөздөрдү айтып, рюкзагын барып туалетке кыргытып, анан азыр дагы чоочуп секирип туруп атат. Мисалычы, түн ичинде уктабай кыйкырып кетип атат. Мына психолог булардын баары дарыланып, улам бир клиникага алып барып атабыз азырчы. Директоруна айтсак сөз уккусу келбейт. Мугалимине айтсаң, тиги мугалими дегенде бул аны бошотуп коет дагы, андан кийин мугалимин, анан бул жерде мен заводчуна да жолуктум, алар да расследование жүргүздү, ата-энелердин чогулушуна өткөрдүк, ошол жерден мен инициатор болупчу. Бир эле жолу чогулуш өттү ошол жерденчи. Анан мен тиги тергөө органдарына да берип салдым, бул мындай болбойт да деп. Балдарды бирөө жанчып атса, күн көргөзбөй атса, тамакка киргизбей атса, китеп окуу куралдарын тытып атса, момутип наклейка менен уят сөздөрдү жазып, аны туалетке сүйрөп тыгылып атса, бул эмне деген жорук депчи. Анан мындайлар да бар. Ошон үчүн мен азыр өкмөткө да кайрылып кетким келет. Ата-энелерге дагычы кээ эле частныйга карабаш керек экен да, алардын материал техникалык жагын, анан жанагы билим берүүчү мугалимдердин дагы сапатын көрүш керек экен. Бул Звездочкада ал жерде 70-80% башка улуттагылар болуп калыптыр. Анан кыргыз тилине көңүл бөлгөн эч ким жок. Мен алып кеттим. Ал жерден анан силердин балаңар жаман окуучу дейт. Мына момундай жалаң 4-5 менен окуучу. Момунча грамота сыйлыктарын алган. Ата-энелер силерге да рахмат. Ушунчалык силер тиги балдарды окутуп даярдап эметип атасыңар деп. Мына момунча сыйлыктарды алган ошол жерденчи. Анан эми азыр, конечно, мен башка жакка, башка мектепке которгом, мына жалаң отлично менен бүттү ал класстычы. Бирок жанагыдай моралдык жагынан, анан ден соолугу, психологу, психиатрга алып барып атам азырчы. Бул
коркок боло баштаптыр, жалтанчак боло баштаптыр. Мында угарым менен бул маселени мен көтөргөм дагы барып кийлигиштим, айлам жогунанчы. Анан ошон үчүн айтар элем, азыркы өкмөткө дагычы бул маселеге көңүл бөлбөсөк болбойт. Азыр жогорку окуу жайлары макул, а берки колледждердин канчасы бар? О жеке садиктер, жеке школдор, алар дагы билим берүү министрлигинен лицензия алат. Бишкек шаардык мэриясы өзүнчө мэрия болгонун алар дагы өзлөрү чечет, кээ бир школдун директорлорун, садиктеринчи. Бирок бул маселени караш керек. Алардын дагы лицензия берерден мурун даже азыр деле бир сыйра текшерип чыгыш керек. Туура саясат менен кетип атабы же жокпу? Алардын мүмкүнчүлүгү барбы? Же момундай сабап жанчып бирөөлөрдүн убалына калып атабы бул жерденчи? Анан балдардын келечегин биз өзүбүз түптөбөсөк, биздин мамлекеттин да келечеги болбойт деп эсептейм. Балдарга татыктуу билим бербесек, демек мамлекеттен кийимден анан кийин сурап алабыз. Балдар биздин келечегибиз. Рахмат атайын студияга келип бергениңиз үчүн. Мынакей жалпы эле мектеп балдар бакчасынан тартып жогорку окуу жайларына чейинки маселелерге токтолуп, бүгүн студияда мейманда Жогорку Кеңештин 3-4 чакырылыштарынын депутаты, кезегинде Жогорку Кеңеш төрагасынын орун басары болуп иштеп келген Кубанычбек Исабеков болду. Саламатта калыңыздар.